Өтүп бараткан күнгө 11 каналы сереп салат. Мен Назик Атамбекова күндүн башка окуяларына көңүлүңүздөрдү бурам. Үңкүрттөө дээрлик 1 айдан соң Өзбекстан тараптан бошотулду. Ал эми Телемунаранын кызматкерлери болсо жумушка чыгышты. Нью-Йоркто кезектеги жарылуу бул ирет темир жол станциясынын аймагында ишке ашты. Ал арада ишемби күнкү жарылуулар боюнча 5 адам шектүү катары кармалды. Саясатчылар арасында кымгууттук, Кадыржан Батыров боюнча иликтөө иштеринин жанданышы башталгандан бери саясатчылар биринин сала экинчиси журналисттерге маалымат берүүгө ашыгууда. Толугураак мунун баары алдыда. Кутман кечиңиз менен оболу кепти Үңкүртөөдөн баштайын. Дээрлик 1 айдан соң Үңкүртөөдөгү өзбекстандык милиция кызматкерлеринин толугу менен чыгып кетти. Бул тууралуу кыргыз-өзбек чек арачыларынын сүйлөшүүсүндө кыргыз тарапка расмий кабарланды. Алар радио релейлик станцияны августтун орто чендеринде ээлеп алышкан. Андан кийин эле бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен Телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаран кармалып, кийин кайра кое берилген. Эми ал Телемунаранын кызматкерлери жумушка чыгышты. Ал арада Кыргызстан менен чек арасын Өзбекстан тарапта ачканын, чек ара кайтаруу күчөтүлгөн режимде кала берери кабарланды. Кыргыз-өзбек чек арасында көзөмөл өткөрмө бекеттер Кыргызстан тараптын 3-сентябрда дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жана КМШнын Бишкек саммитине байланыштуу жабылган. Берүүбүздү улантабыз. Президент башкы прокуратурага ош окуялары боюнча издөөгө жүргөн Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетиши себепчи болгон убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарынын катыштыгын иликтөө боюнча тапшырма бергенден кийин саясатчылар арасында кымгуут башталды. Айталык, Кадыржан Батыровго дипломатиялык паспорт берүүдө даналаттанган деген маалымат боюнча Эдил Байсалов маалымат жыйын өткөрсө, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев экинчи ирет журналисттерди чогултту. Кесиптешим Айгерим Жаныкул болгон окуяларга сереп салып турду. Сөз сизде. Рахмат, Назик. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн адегенде коомдук ишмер деп аталып жаткан Эдил Байсаловдун ким экендиги туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Эдил Байсалов 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрайымы болгон Роза Отунбаеванын аппаратын ошол кезде 1 айда жетектеп калган. Ошол маалда сөз кылынып жаткан Кадыржан Батыровго өзү үчүн, анан дагы бир-эки жакындары үчүн дипломатиялык паспорттун мөөнөтүн узартып берүү үчүн ошол кездеги тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга кайрылуу жолдогондугу туурасында маалымат тараган болчу. Ошол кагаздын көчүрмөсүн биз социалдык тармактар аркылуу дагы өзүбүз көргөнүбүздү билебиз. Эдил мырза ошол түзүлгөн кырдаал, ошол маалымат боюнча кененирээк түшүндүрмө берүү үчүн бүгүн маалымат жыйын өткөрүүнү эп көргөн экен. Эдил мырзанын айтымында Тогу Тер жеринде эч кандай Кадыржан Батыровдун качуусуна эч кандай тиешеси жок. Бүгүнкү маалымат жыйында өткөн бүгүнкү маалымат жыйында сүйлөгөн сөзүнөн кыскача үзүндүрүүнү сунуштайм. Биз жаңылбашыбыз керек. Алмаз Атамбаевдин терең ойлонулган жана кадам менен, ай менен даярдалган, жазылган планы бар. Бул кеп акыркы болол конституция жөнүндө болуп аткан жери жок. Бул кишинин планы бийликтин жалпыдан түбөлүккө чейин өзүнүн менчигине кылып узурпациялоо. Бул киши Түркмен президент менен жөн жерден дос болгон жери жок. Бул кишиге бирок Тажикстандын варианты деле жарай берет. Жакында аресттер башталат. Балким уже бүгүн, балким уже түштөн кийин мени камашат. Бирок убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн гана эле чектелбейт. Бардык өз пикирине бардык эртең бүрсүгүнү суроо, жагандыр бир күмөн туудурта турчу адамдын бардыгын жок кылат дагы, же качырат, же коркутат. Айгерим, бирок өткөн жумада биздин кесиптештер тактап айтканда Вечерний Бишкектин кабарчылары Эдил Байсаловдун аталган паспорт боюнча суранганына капысынан кол коюп калса керек деген да жообун бербеди беле. Демек, мындай нерсе болгонун бүгүн таанып жатабы? Ооба, Назик, сиз айткандай эле журналисттер телефондук сүйлөшүү жүргүзүп, кандайча андагы министр ошол кезде Руслан Казакбаевга кайрылуу жолдогонун сураганында Эдил мырза көпкө чейин ал жагдайды эстей албай жатып араң эстеп, анан жардамчысы алып келген кагазды байкабастан кол коюп койгондугун айтып берген. Бирок бүгүнкү маалымат жыйында ошол жерге анчалык көп деле токтолгон жок. Эдил мырза бул нерсени тескеринче ошол кезде алып келинген кагазга кол коюу, кайрылуу, мунун бардыгы официалдуу же болбосо расмий түрдө болгонун билдирип кетти. Беле кетейин, бул бүгүнкү дүйшөмбү күнү бул Эдил Байсаловдун бир эле маалымат жыйын өткөн жок. Буга чейин дагы Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев дагы бүгүн көп өтпөй бир нече сааттан кийин ал дагы өзүнүн
маалымат жыйын өткөрдү. Беле кетейин, Өмүрбек мырза бул ирет экинчи жолу журналисттердин башын бириктирип ушул түзүлгөн кырдаал. Жогоруда биз ошол эле Кадыржан Батыров жана ошол Конституциянын тегерегинде билдирүүлөрдү биринчи жолу айтып жаткан жок. Эске сала кетейин, Өмүрбек мырза узап өткөн аптада дагы маалымат жыйын өткөрүп, анда президенттин дарегине бир канча сындарды айткан болчу. Бул ирет анын артында болсо бир нече автоунаалар аңдууга түшүп жаткандыгын бүгүнкү өткөн маалымат жыйында мындайча түшүндүрдү. Ошондо 3-чү жолу Атамбаев мародер ишин ачам дегенде. Кассаңар. Мен дагы айтам да. Мародерлордун баары Атамбаевдин айланасынан чыгат. Мен азыр бүгүн 3-өнү көргөзөм. Дагы көргөзөм. Мен 15-ин билем. 15-ин билем. Бирок документ болбогон үчүн айта албайм. Чыкпадыбы? Атамбаевдин өзүнөн чыкпадыбы Максим Бакиевдин менчиги? 2,5 гектар жер. Мискенбаев Апрель батырлар өлгөндөрдүн үй бүлөсүнө жардам берсин деген акчаны жеп алгандыгын бөтенин өзү тастап атпайбы? Кадыржан Батыровдун менчигин Атамбаевдин адамдары башкарып майкандап аткандыгын далил кылып көргөзүп атпайбы? Дагы эмне керек? Беле кетейин, бүгүнкү өткөн маалымат жыйында ошол эле айтылган Өрбек Текебаев айткан сөздөрүнө карата азырынча эч кандай жооп боло элек. Беле кетейин, буга чейин ошол эле президенттин дарегине айтылган сындар боюнча президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов, ошол эле шаар мэри, ошондой эле СДПК партиясынын лидери дагы өзүнүн тиешелүү жоопторун беришкен болчу. Бирок менимче бул бүгүнкү маалымат жыйын боюнча дагы алдыдагы күндөрү жооптор айтылса керек. Беле кетейин, учурда президент Алмазбек Атамбаев Америкага аттанып кетти. Ал жакта Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 71-чи жыйында сөз сүйлөсү күтүлүүдө. Бирок эгерде кайрадан биз аты мекен лидери Кадыржан Батыровдун ишин кайра иликтенерин билгенден баштап, ошол кийинки эле күнү маалымат жыйынын өткөрүп башташы, улам элдин алдына чыгып жатышы, башка массалык маалымат каражаттарында ошол эле саясатка сереп салган эксперттер бул Батыровдун ишине байланыштуу улам байма-бай багы өзүн коргонуу максатында дагы билдирүүлөр тарап жатат деген дагы пикирлерин айтышууда. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн референдумга каршы чыгуусуна ачууланган Алмазбек Атамбаев, эле кетсем 31 августта ошол эле эмегиндик күнү Юн Когасы ошол эле жикчилерди качыруу боюнча иштерге ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрүн айыптаган болчу. Албетте бул окуя ушуну менен аяктап калат деп айтуу эртелик кылат. Анткени менен эки тараптын ошол эле билдирүүлөрү, айыптоолоруна биз алдыдагы көз салуубузду улантып турабыз. Назик, кайрадан сөз сизде. Рахмат Айгерим, саясаттагы пикир келишпештик бири-бирин айыптап жаткан тараптардын билдирүүлөрү тууралуу кесиптешим Айгерим Жаныкул кеп салды. Башка кабарлардан эми Нью-Йорктогу башаламандык тууралуу өткөн ишембиде болгон жарылуулардан сырткары бүгүн эле Элизабет темир жол станциясы жайгашкан райондо кезектеги жарылуу болду. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалыматтар элек. Эске салсак, буга чейин бир эмес 2 жолу жардыруу ишемби күнү Нью-Йоркто кайталанган. Ал жардырууга шектүү 5 адам кармалганын кабарланат. Эске салсак, Манхэттендеги үйлөрдүн жанындагы таштанды челек жарылып, 30 адам жабыркаган. Көп өтпөй Нью-Джерси штатында таштанды салынуучу экинчи жарылуу болуп, бирок бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда, ал жерде 5000 адам чогулчу кайрымдуулук марафон башталмак. Ал арада Нью-Йорктун кала башчысы Эндрю Куомо эки жерге болгон жардырууну теракт катары баалап, эл аралык террордук уюмдардын тиешеси бар деген божомолун билдирди. Ал арада чет элдик басылмалар кол салууга ислам мамлекети моюнга алганын жазып чыгышты. Ошол эле маалда коңшу Өзбекстанда президенттикке талапкерлигин койгон көз жумган Ислам Каримовдун ордун убактылуу ээлеп турган Шавкат Мирзиёев билдирүү байма-бай жарыяланууда. Элдик депутаттардын кеңешинде сөз сүйлөп жатып, Мирзиёев маркум Ислам Каримовду өз атасына салыштырып, берген тарбиясы ополтоодой кеңештерин бергенин айткан. Өзбекстандын туңгуч мамлекет башчысы Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 4-декабрга белгиленген. Мурдараак Өзбекстандын либерал-демократтар партиясы Шавкат Мирзиёевди президенттикке талапкер катары көрсөткөнү маалым. Жергиликтүү кабарлардан социалдык тармактарда каттуу талкууга алынган картондо уктап жаткан баланын үй бүлөсүнө өкмөт тарабынан жардамдар бериле баштады. Буга чейин соц тармакта кумдун үстүнө салынган картондо уктап жаткан баланын сүрөтү интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жараткан эле. Президент Алмазбек Атамбаев уктап жаткан сүрөттөгү баланын абалын аныктоону тапшырган. Кийинчерээк ал баланын аты Исхак экени, апасы Зульфия Усенованын 4 баласы бар экени аныкталган. Мындан сырткары үй бүлөнүн жашаган жери жана документтери жок болгону белгилүү болду. 11 доосунан алыстабаңыздар, кийинки бөлүктө бул кабарларга токтолобуз.
Орусиядагы шайлоонун жыйынтыктары бирдиктүү Орусия биринчиликти берген жок. Анткени шайлоонун жыйынтыгын таанygысы келбегендер четтен чыгууда. Чечилбеген интернет маселеси, интернет желесин жеткирүүчүлөрдүн катарына Кытай болуп калышы мүмкүндүгү айтылууда. Мындай боло турган болсо, эмне өзгөрөт? Мыкты тасма, мыкты актерлор аныкталууда. Эмми сыйлыгын тапшыруу Лос-Анджелесте жыйынтыкталды. Билмөктөрдөн соң кененирээк. Адегенде Орусияда өткөн шайлоо тууралуу жекшемби күнү парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары Бирдиктүү Орусия партиясы 50% ашыгыраак добушка ээ болду. Бул аралыкта Орус президенти Владимир Путин шайлоонун жыйынтыгына канааттануусун билдирди. Аларда шайлоодогу мыйзам бузуулар болгону айтылып, шайлоонун жыйынтыктарын АКШ Украина тааныбасын билдирип чыгышты. Орусиядагы шайлоонун тегерегинде талкуулар тууралуу Жанара Исенова айтып берет. Мамлекеттик думада өткөн шайлоодо ат салышкан 14 партиянын ичинен алдыңкы орунда келе жаткан Бирдиктүү Орусия партиясы учурда 54% добушка ээ. Кийинки орундарда коммунисттер, ЛДПР, Адилеттүү Россия партиялары келе жатат. Президент Владимир Путин ишенимдүү түрдө партиянын жеңишке жеткенин жана шайлоонун жыйынтыгына канааттангандыгын билдирди. И доверяют вот этому желанию работать и приносить пользу стране. Анткени менен Орусиядагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм дегендер четтен чыгат. Алсак АКШнын мамлекеттик департаменти мыйзам бузуулар болгонун айтып чыкса, Крымдын аннексияланышын жөө кылып, Украинанын парламенттеги бир катар депутаттар да шайлоого карата каршы пикирлерин билдирип чыгышты. Ал эмес Орус элчилигинин алдында бир канча күндөн бери каршылык акцияларда токтой элек. Ал арада Reuters Крым татарлары шайлоого катышуудан баш тартышканын жазып чыкты. Алар дээрлик добуш берүүгө келген жок. Бирок так ушул биринчи жолу шайлоого катышып жаткан Крымдан 2 миллион адам катышканы айтылууда. Ошол эле маалда батышчыл басмалар шайлоонун жыйынтыгына карата Путинди 2018 жылы кайра 4-чү жолу президентке шайлоого кам көрүп жатат деген маалыматтарын да кыстара кетишкен. Ошол эле кезде Кыргызстанда жашаган Орусия жарандары Бишкекте жана Ош облусунда уюштурулган шайлоо участкаларында добуш бере алышты. Ал эми өнөкөттүн өтүшүн бир канча кыргыз депутаттары да байкоого салып, өз кезегинде байкоонун жүрүшүндө эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугун маалымат каражаттарына жазып чыгышты. Кыргызстандык провайдерлер Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кымбаттап кеткен интернет тууралуу маселеге көңүл буруп коюуну өтүнүч менен кайрылуу жолдошту. Өз кезегинде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тиешелүү ведомство өкүлдөрүнө маселени эртелетип чечип берүүгө тапшырма берди. Азырынча интернет ташуучулардын альтернативдүү варианты катары Кытай каралууда. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан интернеттин 90%-ын казак провайдерлеринен, Казакстан болсо Россиядан алат. Ал эми интернеттин 10%-ын Кытай камсыз кылат. Ал эми 7 сентябрдан тартып Казакстандын провайдерлери Кыргызстан үчүн интернеттин баасын 3 эсе жогорулатты. Буга чейин коңш кымбаттоо тууралуу алдын ала эскертишкен, бирок баа саясаты эмне себептен өзгөрүлгөнүн айтышкан эмес. Интернеттин кымбатташы саясий чечим. Бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлиги кийүүсү керек деп эсептейм. Баалардын кымбатташын Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна болгон кол салуу десек болот. Интернет бизге абада эле керек. Провайдерлер бириксе да бул маселени чече алышпайт. Көпчүлүк кыргыз жарандарынын жумушу интернет менен тыгыз байланышта. Ал эми ага баанын жогорулашы көптөгөн көйгөйлөрдү жаратууда. Бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлик өкүлдөрү кийлигишпесе, интернетке абадай талап өскөн кыргызстандыктардын капчыгына катуу сокку урулары да маалым. Кытайдан бизге интернет оптоволокно канал аркылуу Эркештам Ош Бишкек жолу аркылуу келет. Каналдын ээси Кыргыз Телеком болгондон монополия орун алып баалар түшпөйт. Экинчиден, биздин интернет кардарлар көбүнчө орусиялык сайттарга киришет. Демек бизге орусиян контенти керек. Эгер Кытайдан алсак сапаты начар болуп, байланыш начар болот. Буга байланыштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети тарифтердин жогорулашынын себептерин түшүндүрүп берүү өтүнүчү менен Казакстан тарапка кат жолдогон. Бирок учурга чейин жооп келе элек. Мы хотим, чтобы 2030 жылга карата Кыргызстандык IT тармагындагы кызматкерлердин санын көбөйтүү тууралуу пландар бар эле. Андай адистер менен мамлекетибиздин деңгээли көтөрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болмок. Казак Республикасынын президенти Назарбаевке бул туурасында да катка жазылган. Азыр жооп күтүп атабыз. Нам очень важно, чтобы интернет у нас был.
Акыркы маалыматтар боюнча 2015 жылы Кыргызстандын активдүү интернет пайдалануучуларынын саны 4 миллиондон ашкан. Жалпы өлкө боюнча калктын 79% интернетке туташууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми интернет тарифинин жогорулашы жалпы калкка залакасы тийгизиши мүмкүн. Эми Лос-Анджелесте өтүп жаткан кино индустриядагы Эмми сыйлыктарынын жеңүүчүлөрү тууралуу айта кетелик. АКШнын Лос-Анджелес шаарында эл аралык теле берүү боюнча атактуу Эмми сыйлыктарынын эң мыктыларынын катарына мыкты фильмдердин көч башында тактагы оюндар же болбосо Игра престолов сериалы алса, комедиялык жанрдагы вице-президент тасмасы биринчиликти алды. Ал эми мыкты актер Мистер Робот мультфильмдеги Римми Малик аталды. Жалпысынан алганда 26 номинация боюнча сыйлыктар өз ээсин тапты. Кино индустриядагы Оскар, музыкадагы Грэмми жана театрдагы Тони сыйлыктарынын катарында турган Эмми сыйлыгы расмий түрдө 1944 жылдан бери тапшырылып келүүдө. Мына ушундай маалыматтар бүгүнкү дүйшөмбү күнкү чыгарылышты толуктады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча мен Назика Атамбекова сиздер менен коштошом.